внутренний Россия чемпионат өткөрөбүз деген көп идея проект бар. Атул командасы ушул турнирге карап түзүлгөн командабы бул? Өзгөрдү ойногор ойной берет эле. Биздикин да унутпагыла. Бирок правила биздики болот. Алар өзүнүн условиясын коюп баштайт. Бул именно ошо московский ипподромго кирип постоянно оюн койгону бир организация ачылды да. Жаштар чемпионаты болжол менен кайсы дата барышы мүмкүн? Быйыл азыр жакшы өткөрүп алсак, дагы бир экөө турат, 2 проект. Алар аттар менен баратабы, канча оюнчу баратат дегендей. 20-0 менен утуп кетсе бул оюндун кичине кызыгы жогорак болуп калат го депчи. Демек Казакстан келет экен да. Да, буйруса келет. Кайсы эрежени алкагында өтөт? Кечим сурайм. Жок, эми блогерлер тияктар жазып атат да. Москванын ипподрому менен алакага катышыңар кандай? Бу жерде жатып алып өзүбүз менен өзү ачып бергенде мен ойлойм бул туура эмес депчи. Мындайча айтканда ошонун эле аналыгы. Башка эч кандай сөз болгон эмес. Саламатсыздар, урматтуу Көкбөрү сүйүүчүлөрү. Бүгүн биз Көкбөрү Федерациясынын өкүлдөрү менен алдыдагы боло турчу иш-чаралар, деги эле кандай мааракелер күтүп жатат, кандай оюндар, турнирлер, деги эле федерацияда бүгүнкү күндө эмне жаңылык, мына ошолорду өздөрүнөн сурап билели деп чечтик. Мына ошондуктан бүгүн студиябызга Көкбөрү Федерациясынын президенти Искендер Кадыркулов жана Москвадагы Көкбөрү Федерациясынын өкүлү Нурбек Курбаналиевди чакырдык. Жана ошондой эле алгачкы суроону Искендер мырза сизге берейин. Алдыдагы эле чоң турнирлердин бири бул эл аралык деңгээлдеги ушу Москва шаарында боло турчу Орус дүйнөсү, анын алкагында Чыңгыз Айтматовдун кубогу Көкбөрү боюнча деп айтып атат. Ушул боюнча кенен маалымат берип өтсөңүз, бул эмне турнир, кимдер баратат бизден дегендей. Эми кенен маалыматты Нурбек иним берсин. Бул Россия тарабынан ушу иним өзү иштеп, өзү организатор болуп жүргөн. Мен жалпы Көкбөрүнүн арасынан айтып берейин. Бул инициатор 3 инициатор болгон. Биринчиси Кыргыз Көкбөрү Федерациясы, экинчиси Ассамблея народов России, үчүнчүсү фонд культуры и спорта Россиянычы. Ошол менен ушу оюнду өткөрөт деп. Анан кийин эң биринчи бул кыргыз орус ортосундагы катташууну бекитүү болуп атат да. Эң чоң. Анан кийин эң жакшы жери дагы Чыңгыз Айтматовдун кубогу деген жок болчу, ошо биринчи эл аралык деңгээлде өткөрүлүп атат. Анан кийин үчүнчү максат бул Көкбөрүнү эл аралык деңгээлге алып чыгыш. Нурбек мырза, сизге суроо. Ушуну эле толуктоп өтсөңүз, эмне турнир, даярдыктар кандай болуп атат? Азырда ушу Кыргызстанга ошо даярдыктын алкагында келсеңиз керек. Салам алейкум, Көкбөрү сүйүүчүлөрү. Мен ошо бул фестивалга биз былтыркы жылы кошулганбыз. Биринчи жолу, бул үчүнчү жолкусу өтүп атат, русский мир. Бул экинчи жолкусунун башында кандай деңгээлде өтүш керек, эмне кылыш керек? Министр спортадан Дмитрий Соколов деген эң чоң организация Ассамблея народов Россия Светлана Константиновна Смирнова ушу өздөрүнүн делегациялары менен чогултуп алып келип көчмөндөрдү көрсөтүп кеткенмин. Конок кылганбыз, сыйлаганбыз. Ошол деңгээлде ошону көрүшүп, Турцияга кеткен эстафетаны көрүп, булар аракет кылып, биз силер менен чогуу эле биз Россияда деле буну кылсак болот. Мындайча айтканда бир көчмөндөр оюндарынын аналыгы экен да бул, э? Мындайча айтканда ошонун эле аналыгы. Ошону 2020 буюрса ошо Турциядагы эстафетаны алганы аракеттин деңгээлинде ошого жетишели деп, ошол боюнча азыр иштеп атабыз чогуу биргеликте. Бул проектке биздин элчилик да жакшы жардам берип атат бүгүнкү күндө. Андан башка 90га жакын организациялар бар. Өзүбүздүн организация, кыргыздарда колундар бар. Алар дагы жакшы инициатива көтөрүп, жакшы жагынан жардам беребиз, алар да күтүп атат. Эң негизгиси биздин ушул русский мир менен тыгыз байланышып, Московская область министр спорта менен келишип алганыбыз, бул бизге дагы жакшы болуп атат деп айтсам болот. Мигранттарга, иштегендерге 1 миллионго жакын биз калк иштейбиз жерде. Бул оюнду
мына Кыргызстан менен сүйлөшүп, мына биздин агабыз команда, Көкбөрү командасы целый республиканский өкүлчүлүгүнө барып, көрүп, таанышып, кишилер менен келип, мына түзүшүп, бул бизге азыр эң жакшы поддержка болуп атат деп айтсам болот. Буга чейин мындай турнир өткөргөн эмеспиз. Согласование бизге даже бербей келген. Только показательный эле оюндарды коюп жүргөнбүз. Бул деле эми показательный болот, бирок болсо дагы бир кандайдыр деңгээлде келишим болуп түзүлөт деп ойлойм. Расмий иш-чаранын алкагында болуп атпайбы баары бир эле көргөзмө болуп. Официально мына пригласительныйлер берилди. Биз Кыргызстандан мына барса, биздин федерациядан барат, өкүлчүлүктөн барат буюрса, биз ал жакта жакшылап тосуп алсак, бул оюнубузду кандай деңгээлде өтө турганын биз өзүбүз кыргыз улут кандай экенин көп улуттун арасында өзүбүздүн кандай сактап келген традицияларыбызды баарын кенен көрсөтүү максатта ушу ишке ашыруу боюнча, может быйыл азыр жакшы өткөрүп алсак, дагы бир экөө турат, 2 проект. Бирөөсү Башкырстанда боло турган проект, Кудай буйрса, экинчиси внутренний Россия чемпионат өткөрөбүз деген Көкбөрүнүн биздин бир идея проект бар. Россия өзү внутренний. Ошо боюнча азыр мына биринчи шагыбызды Кудай буйрса алдыга коелу деп, аксакалдарыбыз менен, байкелерибиз менен кеңешип, жакшы ушу иш сапарын аттанып атабыз. Искендер агай, тиги буга чейин бир соц тармактардан да көрүп калдым, биздин бир команда, Атул командасы мына ошол Орусияны көчтөп баратканы. Ошонун негизинде суроо, канча команда баратат? Алар аттары менен баратабы? Канча оюнчу баратат дегендей. Эми Кыргызстандан Атулдан бир команда баратат. Бир команда экен, Бир команда. 12 оюнчу, 12 ат оюнчулар Кудай буйрса бүгүн жетип калат. Аттары эртең деди го дейм. Аттар кайсы команданын аттары бар? Ошо өздөрүнүн аттары жетип калат. Андан тышкары бир ветврач, андан кийин бир конюх, капитан команда болуп 15ке жакын бала кетип калат. Ошо Атул командасынын жөнөтүү чечими эмне себептен мындай чечим келди? Анан менде дагы ушундай ой болуп атат да. Атул командасы 9-майда биринчи жолу биринчи лиганын алкагында чыкпады беле. Ушул турнирге карап түзүлгөн командабы бул же ошондой болуп калды? Бул өзүнчө эле чыккан команда биринчи лигада ойноп өздөрүн көрсөтүштү. Анан эми тияка высший лиганын профессионалдарын алып барсак, кичине туура эмес болуп калып атат да. Деңгээл туура эмес. Анан барып элерден биз бирден айтабыз, биринчи орунду алып келген. Биринчиден биз Көкбөрүнү көрсөтүшүбүз керек. Баягы эл үчүнчү. Андан кийин 20-0 менен утуп келсе, бул оюндун кичине кызыгы жогораак болуп калат го депчи. Ошо деңгээлдеги, ошо чогулган командалардын деңгээлиндеги командадан ошо Атуулду чыгардык. Андан кийин да экинчи жагы бар, ошо Атуулда өзүңүз билгендей жалаң орус балдар ойношот. Ошо Кыргызстандын орус балдары. Андан кийин сүйлөшүп келип, правлениеде ошондой чечимге келдик. Жакшы экен, Нурбек мырза, ал эми Москва тараптан же болбосо Россиядан канча команда чыгып атат, деги эле Кыргызстандан башка дагы кайсы өлкөлөр келет Көкбөрү командалар? Москвада эми пока бул андай эле биз өздөштүрө элекпиз. Жаңы эле өзүбүздүн улуттагы балдар ойнойт. Кыргыз улутунун балдары ойнойт. Жок, эми кеп анда деле эмес, командада. Команда эми ошол балдардын ичинен бир команда чогултканбыз. Москвадан, Москванын өзүнөн. Анан официально биз Казакстан менен Өзбекстанды чакырганбыз. Казакстан өзлөрүнүн аттары менен келебиз деп даярдалып турат. Бизде Өзбекстан азыр бир аз ойлонуп атышат. Демек Казакстан келет экен да. Да, буйрса келет. Эми бирок ишенич да жок Казакстанга. Бирок келебиз, биз даярбыз деп пригласительный официально алышкан. Бирок Өзбекстан менен сүйлөшүп туруп, может келбей коюшулары мүмкүн. Аны ачык кыйын, азыр зарайын ачык кыйын. Аларды кандай? Көкпар федерациясыбы же жана Жаштар лигасы деп атканы келет? Жок, Жаштар лигасы өзүнчө клуб экен, өзлөрүнчө. Алар Россияга жакын жерде жайгашкан. Бизге аябай жакын жерде, Батылга кирип келе турган жерде, Астраханская областта, границасында. Анан бирок биз сүйлөшкөнбүз, поддержкага если келсең, биздин правилага келип кетсең, биз деле карап эме кылбайбыз, сен чакырсаң бизди. Ошо Астраханга биз деле барабыз депчи. Анан согласование түзөбүз дедик. Правила ошондой болот десек, биз Казанга ойногубуз келип атат. Бирок барабыз, мен балдарымды алып барам.
биз көрүп атабыз. Москвада көп эле оюн болгудай биз силер менен мамиле түзөбүз деген капитан ушинтип айткан да. Жаштар лигасы. Жаштар лигасы. Анан ал дагы бир өзүнчө жаштарды түзүптүр команда. Ошо жаштар лигасын алып келем деп ошондой сөз берген да. Эми Кудай буйрса ушу Россия, Кыргызстан, анан Өзбекстан аттары барбай калса дагы өзлөрүнүн балдарын алдырганга аракет кылабыз. 4 улутну Казакстан кылып оюн кылалы деген ниетибиз бар да. Эгерде сиз айтып атпайсызбы, келбей да калышы мүмкүн депчи, чакырган. Алар келбей калса, Россиянын ичинен дагы башка командалар кошулуп калышы мүмкүнбүчү? Кошулуп калышы мүмкүн, потому что оюнду кызыктуураак бизде тажик улутунда балдар бар, лакайлар. Алар мурунда келип ойноп кетип жүргөн. Азыр дагы ошо даярданып атышат. Кандай даярдыкта даярданышат билбейм. Бирок аттары жетпей калса, болушунча биз өзүбүздүн аттардан беребиз. 4 команда кылып оюн чыгарганга аракет кылабыз. Кайсы эреженин алкагында өтөт оюндар? Бул биздин эреженин аркалыгында өтөт. Биз башында эле ушул эреже менен баштаганбыз. Мен 1,5 жыл мурун аттарды алып баргандан мурун эле ушул эрежени койгонбуз аякка. Биринчи казандарды койгонбуз. Ушул эреже менен ойноп эле келатабыз 1,5 жылдан бери. Показательный выступление бардыгы ушу биздин эрежеде эле. Кудайым буйрса, мына быйыл толук биздин эреже менен оюн өткөргөнгө аракет кылабыз. Кыргызстандан суранып ошон үчүн судьяларды алып атабыз. Тренерлер барып атат, Кудайым буйрса. 20 мүнөттөн 3 тайм. Биздин стандарт пойлабыз гана болбой калышы мүмкүн, бир аз калып. А так правила эреженин бардыгы ушу биздин международный көкбөрүнүн федерациясы менен өтөт. Мына эми ошонун алкагында бүгүнкү күндө Москваны мындай кое туралы эми. Кичине дагы арыраак чыкканда сиз мына 9 май турниринин алдында Казакстанга, Алматага да барып келгенибиз эсибизде. Ошондон бери эле расмий баягы пикириңизди уга албай калдык. Бүгүн мүмкүнчүлүк болуп турат окшойт. Алматада эмне жөнүндө сүйлөшүүлөр болду? Биздин жаштарыбыз Алматага же болбосо дүйнө чемпионаты деп статус коюшту алар. Андан бери деле суроо болуп атат, канчалык деңгээлде дүйнөлүк чемпионатка жооп берет бербейт деген. Кеп анда эмес, деги эле сүйлөшүүлөр кандай болду? Биздин жаштар эмне үчүн барбай калды? Биринчиден биздин жаштар барбай калган, алар чакыруусун кечирээк берип койду. Анан кийин силер өзүңөр билесиңер, бул башка спортко караганда көкбөрү кичине өзгөчөрөөк, даярдык керек, каражат керек. Ошол себептен биздин балдар жетишпей калды баргангачы. Анан кийин экинчи көйгөй 9 майга даярдык керек болчу. 9 майдагы бул көкбөрүдө бул рейтингдүү турнир. Анын өзүнүн эрежелери бар, өзүнүн талабы бар. Анан кийин биз физически жетишпей кала турган болуп калдык да. Анан жанакы Астанага барып кеттим. Мен Астанага барган эмесмин. Мен Алматага баргам. Мен Астанада берип алдым бе? Кечим сурайм. Жок, эми блогерлер тияктар жазып атат да. Биринчиден таанышууга бардык. Анан кийин биз көкбөрүнү өнүктүрөсөк, бу жерде жатып алып өзүбүз менен өзү ачып бергенде мен ойлойм, бул туура эмес депчи. Биринчиден тааныштык, экинчиден мен бир эле талап койдум. Эгерде бияка келсеңер, биздин көкбөрү оюнун эрежеси менен ойнойлук дегенчи. Алар макулдугун бердим да, келсек. Но бул неофициальный встреча. Ол башка эч кандай сөз болгон эмес. Сиз бейрасмий жолугушуу болду деп атасыз. Бирок ошол жолугушууда деле кандайдыр бир учу чыктыбы сөздүн? Кайсы датага келип калышы мүмкүн болуп атат? Кайсыны? Мисалы казактар, Казак Федерациясы биздин көкбөрүнүн эрежеси менен ойнойбуз деген бир турнирлердин кайсы датага келип калышы мүмкүн болуп атат да? 9 майга убакыт тарыраак болуп турат, жетишпейбиз, андан аркага катышабыз деген ой жүгүртүштү аларчы. Бул Кудай буйрса 31 август бизде абдан чоң турнир болот. Бул биздин президенттин кубогу болот. Ошого келебиз дегенде ой жүгүртүштү. Ошо ойдон андан кийин биз сүйлөшкөн да жокпуз. Азыр Кудай буйруп Москвадан келгенден кийин биз 31 августка даярдык көрө баштайбыз. Ошондо сүйлөшүүлөр болот. 31 август бул эми баягы эл аралык деңгээлде болуп калышы мүмкүн экен да, клубтук деңгээлде. Эми 31 август эмес. Ар бир турнирдичи биз ушу эл аралык деңгээлге алып чыгалык депчи. Эми өзүбүздүн балдарды көрүп атабыз, өзүбүздүн оюнубузду көрүп атабыз. Эми мынтип ойноп жүрө берсек дагы ойноп жүрө беребиз. Бирок эл аралык деңгээлге алып чыгыш керек. Мына биринчи кадам мына Москва болуп атат.
Көкбөрүнү мындан мурун дагы өзүңөр уккандай эрте жашта бир Москвада оюн болгон. Ошо жерде Нурбек иним ошону уюштуруучу болчу. Өзүңөр көрдүңөр канча киши келип, кандай деңгээлде өткөн. Мен ойлойм бул жакшы деңгээлде өттү. Ортодо кичине туура эмес пиарлар болуп кетти. Анан кийин жанагы защита животных, анан кийин элдер чогулуп, футболго деле чогулуп атпайбы? Ушул суроону демек улантып кетчү. Нурбек мырза, сиз болот окшойсуз. Ошо кышында өткөн сиздерде көргөзмө оюндан кийин дагы көп саясат болуп кетти. Орус калкы аны көп түшүнө берген жоктой бир элес калтырды бизге. Ошо тергөө комиссиясынан бери иликтөө жүргүзүп атты эле, Көкбөрү оюнун иликтейбиз деп. Аягы эмне болду? Бүгүнкү күндө ошо Москванын ипподрому менен алака катышыңар кандай? Байланышыңар үзүлүп калган жокпу? Москва ипподрому менен бүгүнкү күндө биздин мамилебиз азыр аябай жакшы болду. Да, конечно, ошентип бизди вообще биздин оюн тууралуу баары каршы чыккан. Жогорку комитет жактан, государство жактан эч кандай бизге ал эми түшүнүктүү чоң адамдар да ал жактан бизге андай тез жагынан бизге андай тоскоолдук болгон жок да. Бул жанагы зрительдер, пиарщиктер, блогерлер ошол жагынан бизге бир аз болду. Бирок биз ага караган жокпуз. Биз эми ошондой болуп калып калбаш үчүн мына ушу русский мирге былтыр да катышып болгонубуз бизге жакшы болгон экен. Өзүбүздүн күчүбүз менен барып катышканбыз. Быйылкы жылы ошону восстановить этиш үчүн баардыгына туура түшүндү көрсөтүү менен мына Кыргызстан менен келишим түздүрүп, Россия менен чоңураак деңгээлде өткөрсөк, бул биздин кадамыбыз решающий убакыт деп койсок болот да, жакшы бир деңгээлге решение алып келет. 12-июнь Кудай буйруса. Московский ипподром директору азыр алмашып кетти. Андан кийин бизге бир аз пауза суранган. Биз баягы биздин окуядан кийин алмашып кеткен жокпу? Биздин окуядан кийин алмаштı, бирок ал себеп эмес, бир аз башка себепке койгон алмаштырып коюшту. Бирок азыркы директор өтө жакшы директор, жаш директор, биз менен иштеше ала турган директор. Бүгүнкү күндө бир организацияга коюшкан, ал организацияга мени директор кылып жазышты. Кудай буйруса, анан учредительге Рамейский ипподром директорун коюшту. Үчүнчү кишибизди мен өзүм таап койдум аны. 3 кишини организацияга жаздырдык. Бул эмне уюм? Бул именно ошо Московский ипподромго кирип постоянно оюн койгону бир организация ачылды да. Биз, чтобы участвовать этип Московский ипподромдо постоянно каждый выходной, чтобы оюн көрсөтүшүбүз керек айрда. Ошонун деңгээлинде азыр биздин договорлор, соглашениябыз Кудай буйруса түзүлүп калды десем болот, жаңылышпайм андан. 12-синде Кубок президент скачка болот Московский ипподромдо. Биз 12-синде Сергей Посадта Русский мирдин фестивалында участвовать этебиз. 12-синен кийин 25-чен Кудай буйруса Московский ипподромго уже толугу менен аттарыбыз менен буюрса кирип барып калабыз. Жакшы экен, аябай жакшы кабар экен. Москвада 12-июнь ошол Орус дүйнөсү фестиваль болуп атат. Андан ары сиздердин календардык план кандай? Дагы кандай оюндар, турнирлер дагы бар да сиздерде? Эл аралык деңгээлде ички турнирлерби? Эми азыр бизде чынын айтсам Русский мирде биз азыр эле айтып кеттим. Ошол күнү кандай деңгээлде показательный оюнду кое алсак, биздин эл ошол жакта иштеп жүргөн мигрант, биздин жаштарыбыз баары келип колдоп берсе, бул кандай спорт экенин. И биз эле эмес, ал жерде башка өзбек улутунда, тажик улутунда, Кавказ улутунан баардыгын максимально чогултушубуз керек. Көрсөтүшүбүз керек. Бизге деген массовый оюн болгонун назад дагы экинчи жолу билгизе ала турган болсок, биз сразу календарный эмени түзөбүз. Биринчи Кавказ жака барабызбы? Биринчи же Башкырстан жака өтөбүзбү? Ошол деңгээлде биринчи биздин календарный план боюнча ошол нерсе түзүлөт бизде. Андан кийин эле сразу чемпионат. Августтун аягында внутренний российский чемпионат өтөт. Ал чемпионат азыркы күндө 6 айда белгиленген. Рекламасы кетип атат. Бирок биз аракет кылабыз, может Москвада өткөргөн ошо чемпионатты. Чтобы более мындай масштабный кылып өткөрүш керек и грамотный кылып өткөрүш керек. Чтобы Россия кабыл алганын биз билгизе алышыбыз керек бардык мамлекетке.
Ошондо анан биздики убакыттар чектелип билинет. Быйылкы жылы жаңы жылга чейин канча дагы оюндар өтөт, международный оюндарга каяктарга чыга алабыз. Эмдиги жылкы Семирный көчмөндөр мына Турцияда өтө турган оюнга кайсы команданы кантип терип, канча команда кошулабыз, ошол боюнча дальнейший билинет деп айта алам. Орусиянын календарлык планын уктук, эми Кыргызстанга кайрылып, бизде кандай иш-чаралар болуп атат? 31 августта айттыңыз. Ага чейинби жаштар чемпионаты деп да айтып атты эле, көчмөндөр оюндары, Кожоңкулдун турнири деп айтып атышат. Даталары белгилүү болдубу? Даталары бардыгына белгилүү. 28 июнда Кожоңкул балбандын юбилейи болот. Аяка да бизге чакыруу келди. Кудай буйрса азыр мына Москвадан келгенден кийин ошого даярданып, кайсы форматта өткөрөбүз, кимиси катышат. Демек 28 июнь экен, э? Июнь. Спортсмендер даяр болуш керек. Ушундай үстү-үстүнө турнир болгондо биз кичине бөлүп биринчи лиганын балдарын жөнөп, высший лиганын балдарын, чоң рейтингдүү турнирге высший лиганы катышат, а мондай кичине рейтинги ылдыйраагы балким биринчи лиганын жерде да мыктуу оюнчулар бар, ошолорду чакырабыз. Андан кийин бизде кичи көчмөндөр оюндары болот. Таластагы. Таласта болот. План боюнча 24 августта финал болуш керек болчу. Андан кийин биз кайрылдык. 24-түндө финал болсо 31 августка дагы чоң турнир болуп атат. Бул Кыргызстанда эң чоң турнир. Арасы бир жума эле болуп кеткен да. Бир жума болбош үчүн биз сурандык, кичине жылдырып, финальный оюндары кичине эртерээк өтүрүп, балдар 31 августка даярдык болсун деп, анткени белгилегендей бул Кыргызстанда эң чоң турнир, бул Кубок президента деген бар. Федерация уюшкандан ошо президенттин кубогун ойнотуп келатышат. Андан тышкары бизде планда молодежный турнир бар. Андан тышкары азыр эки ойлуу болуп турабыз, чемпионат Кыргызстанда өткөрөбүзбү же өткөрбөйбүз дегенчи. Эгерде шарт туура болуп, оюнчулар даяр болсо, андан тышкары чемпионат өткөрүп жиберебиз. Жаштар чемпионаты болжол менен кайсы дата барышы мүмкүн болот? Эми болжол менен азыр биз сүйлөшө элекпиз, муну правление чечет. Мен сизге жана айткандай, азыр Москваны бүтүрүп келсек, отуруп, кенен сүйлөшүп, датасын, форматын бүт бекитебиз положение. Дагы бир мондай суроо болуп кетти да. 31 августта боло турган турнир. Бул каякта өтүшү мүмкүн? Азыр бул чечилик. Муну спорт комитет бизге рекомендательный форма айтат. Бияктан өткөрөбүк депчи. Азыр айта элек. Анан кийин биз да өзүбүзчө ошо правлениеден сүйлөшүп, анан кийин мен оюмча ушу Бишкекте эле өткөргөнү оңго депчи. Эми бул бизде президенттин кубогу эл аралык. Президенттин кубогу болсо, анан кийин биздин столицабыз Бишкек болсо, ошол жерде өткөрөмчү. Аны чечебиз дагы. Күрөк мырза, мына сиздер 6 айдагы турнирден кийин баягы курама команда сыяктуу түптөлөт деп атасыздар. Бул кандай Өзбекстанга даярдык катары болот да. Анан эгерде Өзбекстанда бүгүнкү күндө көптөн бери эле сөз болуп атат, баягы чийинге ойноп калат депчи. Ошого баягы мүмкүнчүлүк көбүрөөк болуп турат да, баягы акыркы чечимден кийин Астанада. Эгерде чийинге ойной турган болсо, Орусиядан команда барабы? Себеби жаштар чемпионатына барып келген билебиз, анан чоңдору кандай болот? Эми ошол боюнча бул международный түзүлгөн биздин Кыргызстандын правиласы менен түзүү боюнча бул ноябрга чейин убакыт бар. Биз ошол боюнча жакшылап биргеликте иштешип, туура мамиледе бололу деген Россия менен болуп алсак, Россия биздин правиланы международныйга койгондо жардам берем деген деңгээл менен азыр мына делегация кетип атат. Кудайым буйрса ушуну жакшы өткөрүп ала турган болсок, ушундан кийин баары чечилип, баары билинет деп ойлойм өзүмчө. Если Россия мына Орусия мамлекет кабыл алган болсо, конкретно биздин оюнду, уже алардын правиласы уже алар коюп баштайт. Бирок правила биздики болот. Алар өзүнүн условиясын коюп баштайт, мындайча айтканда. Биз может ага чейин чемпионат, мировой чемпионатты Россияда өткөрүп калышыбыз да мүмкүн.
Ал боюнча мен эми азыр эртеңки убактар чечилет да. Бул Россияда зарайына бирдемени айтыш өтө кыйын, чоң шаар, ал жерде жоопкерчилик да чоң. Ошон үчүн азыркы биздин пландарыбыз, ойлорубуз пока жакшы эле кетип атат. Бул биздин биринчи шаг, дагы айтам. Если кабыл алып кала турган болсо, биз августка чейин бир кандайдыр бир деңгээлдерде бир 2-3 шаарына суу байбегине чыгып, рекламаларын берип, даярданып туруп кыла турган болсок, сентябрда же октябрда биз өткөрө турган болсок, Россияда чоң турнир өткөрө ала турган болсок, мына биздин жардам менен, Кыргызстан менен биз баарын дагы официально чакырабыз. Ошол жерде оюнду өткөрөбүз. Оюндан кийин сразу конгресс түзөбүз. Может быть, ошол жерден билинет бул нерсе. Может быть, биздин правила менен уже өтө турган болсо Ташкентте, Кудайым буюрса, анда биз келебиз биздин правила менен болсо. Биз анын колубуздан келбей калса, бул нерсени организовать эте албай калсак, анда айчы кыйын. Анда биз чыйынга биз деле келген кажети жок болуп калат да. Көрсөтө турган. Ал эми бизде кандай, Искендер агай? Өзбекстанда деле ошол эле суроо. Чыйынга ойнойбуз, дүйнө чемпионатына келеле десе бизде кандай болот? Ушу чечимин кабыл алып атканда мен жок болчу, мен кичине кийинчерээк келип калдым. Ооба. Бул боюнча кайта кайрылып бул маселеге келишкен жок. Официально чакыруу боло элек. Но чакыруу болгондон мурун биз да кичине эртерээк кыймылдап сүйлөшөлүк деп атабыз. Кайсы правила менен ойнойбуз, эреже менен ойнойбуз, кантип ойнойбуз, ким катышат депчи. Мен өз оюм такалып эле Көкбөрү Кыргызстандын ичинде эле жүрө бербейчи, сыртка да чыгыш керек. Эр жигиттер өнөрүн Монголияда да көрсөтүш керек, Афганистанда да көрсөтүш керек, Казакстанда да көрсөтүш керек. Но өзүбүздүн Көкбөрүнүн биринчи деңгээлге алып чыгыш керек. Мына могу абдан чоң жумуш. Мындай Көкбөрү мындай эл аралык деңгээлде чыга элек болчу. Кудай буюрса, мына Нурбек иним айтып атат, мындан ары да бир ойлор бар. Эми ал жакында дагы силерге айтабыз. Ушундай деңгээлге алып чыгып Көкбөрүнү көрсөтүш керек да. Демек, үмүт бар экен да ошо Өзбекстанга канча сүйлөшүү жүргүзүп, Тайгазанды коюп калабыз. Үмүт бар эмес, үмүт чоң. Ал куру үмүт менен эле жүрө бербей, өзүбүз да кыймылдашыбыз керек. Мына азыр биз тендер өткөрүп атабыз, Тайгазан боюнчачы. Ошондон өзүбүзгө эле эмес, мына бизде бир эме бар, проект бар. Ар бир областка бирден Тайгазан алып берет экенчи. Андан тышкары 3-4 Тайгазанды үстүнөн заказ берип, бирөөсүн Москвага коебуз, Кудай буюрса. Өзбектер менен сүйлөшүп, бирөөнү Өзбекстанга коебуз, бирөөнү Тажикстанга коебуз. Өзүңөрдүн оюнуңарды ойной берет эле. Биздикин да унутпагыла, биз келгенде муну ойнойлук. Тайгазан демекчи, сиздерде азыр кайсы Тайгазан? Баягы ипподромдо турган Тайгазанбы? Ошону алып барасыздарбы? Ошол Тайгазан, ошону кичине бир аз переделать этебиз. Потому что стандарт андай. Стандарт өзү 4.40, үстү 3.60, как стандартный жасалган. Үстүнкү верховой часть мындай круглый болбой калган да. Бирок балдарга секиргени удобный. Үстүнө жана маттын мочалкасын орнотконбуз. Коркпой барып балдар секире алат. Сыртына транспортерный лентаны жабыштырганбыз. Транспортерный лентанын ичине защитник кое албай калганбыз. Жумшак мочалканы, чтобы аттар барып урунганда кожун болгон. Ошол эле калган да. Мындайча айтканда, дагы бир суроо болуп кетти. Ошо кышында Москвада көрсөткөн көргөзмө оюнда эл көп болуп, анан ипподромду курчап калып, ошондон дагы жанагы чуу ажиотаждын баары чыгып кеткени да бирден бир себеп болгон да. Азыр Сергеев Посадта эмеде боло турчу, Подмосковьеда. Аяка да киши көп болуп кетип, анан дагы бир жаман жагыбыздан өзүбүздү таанып калабыз деп коркпой элесиңерби? Келебиз деп мекендештер көп болот керек. Бул нерсе, бул областной биздин министр спорта культурага жаккан бул масштабный. Потому что фестиваль масштабный өтүш керек. Фестиваль масштабный өтпөсө анын види жок, кажети жок. Былтыркы жылы өткөндө 7000 адамга чейин, 5000ден 7000 адамга чейин расчет алып өткөрүшкөн. А быйылкы жылкы поляны даярдыгы боюнча булар 50.000 адамды айтышкан. 50.000 адамга рассчитывать этишкен. Бирок буларды азыр андай масштабта чогулта алышпайт го деп ой бар да. Алардын суранып кеткени боюнча биз өзүбүздүн көкбөрүбүз менен, эреңишибиз менен, кызкылмайыбыз менен, күрөшүбүз менен, ордобуз менен бизге 10.000ден 15.000ге чейин адам суранган. Биз дагы 10-15 миң адамды биз чогултушканга азыр айта албайбыз ал жерге. Болушунча аракет кылып көрөбүз.
Бирок биздин сураганыбыз бизден көп мигрант Өзбекстан. Өзбекстан элчилиги менен отуруп кеңешүүлөр өткөн бул жерде. Биз ошон үчүн официально Өзбекстанды чакырганбыз. Нурбек мырза, эми мисалы үчүн Москвадагы мекендештерге, Орусияда мекендештерге кайрылып алганга сизге жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат анда. 12-июнь, демек дарегин айтып койсоңуз, бир аны чакырып койсоңуз да болот. 12 июнь город Сергей Посад, улица Слобода деген жер. Ал жерде деген 40 улуттун мындайча айтканда биригип аткан өзүнүн бүт спортторун көрсөтүп турган фестиваль оюн өтөт. Ал жерге бардык кыргыз жарандарын, кыргыз мигранттарын, бир туугандардын баарын ишкерлерди чакырып кетебиз. Не только Москвадагы, Московская область, Россиянын башка жакын шаарларынан келе турган возможносту бар биздин балдарыбызды, жигиттерибизди баарын чакырып кетебиз. Бала чакасы менен келсе болот, дос чары менен келсе болот. Бул фестивальга основной салым кошуп бере турган бизде кыргыз таксисттер. Бүгүнкү күндө номер 1 деп айтсак болот Москвада. 10 000ге жакын таксисттерибиз бар. Ар бир таксист өзүнүн семьясын алып барса дагы бир 2000 таксистти чакырып алсак дагы бизге чоң иш. Андан кийинки бизде чоң салым кошкон биздин элчилигибиз. Элчилик жактан элчилигибиз бара турган болсо анын артында колдоп жүргөн, чогуу иштешип жүргөн 80-90 организациябыз бар. Ар бир организацияга катталган 50-дөн 500 кишиге чейин катталган организациялар. Ошо биздин күч көрсөтө турган, бизди ишти көтөрүп алып бере турган биздин организацияларыбыз, организовать эте турган бүт нерсени. Ошо бардык организацияларды, мигранттарды, биздин бир туугандарды жана ошондой эле менен иштешип жүргөн Московская область, Москванын жээгинде иштешип жүргөн бүт строительный рыноктогу бизнес кылып жүргөн балдардын баарын чакырып кетем дерең. Чоң рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге дагы жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Көкбөрү көрөрмандары, сүйөрмандары, биз да сиздер менен коштошобуз. Кийинкисин биз ошо Москвадагы иш-чаралардан дагы сиздерге ошо блог иретинде көрсөтүп берип турганга дагы аракет кылабыз. Жана Москвадагы же болбосо Орусияда мекендештер сиздерди дагы ошол жака барат деп үмүт өтөбүз. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.